Kanka öyle çekiyor mu? Онлайн эле баспайдың да. Менин атым Арсен Тыныбеков. Мен айтайын деп аттым эле. Adres. Адрес. Adresin adresi. Кадырбай ата бир. Видеону көргөндөй бизге жер семирткичтер келип түштү. Ошол жер семирткичтер боюнча айтып кетейин дегем. Ассаламу алейкум, кесиптештер, дыйкандар. Өзүңүздөр видеону көргөндөй бизге жер семирткичтер келип түштү. Ошол жер семирткичтер боюнча айтып кетейин дегем. Фертика фирмасын алып келдик заводдон. Фертика – это имя с богатой, достойной историей. Историей длиной в 25 лет. Компоненты, входящие в состав удобрений Фертика, производятся на лучших заводах Европы. Основным поставщиком и производителем сырьевых компонентов является мировой лидер по производству удобрений компания Yara International, заводы которой расположены в Финляндии, Голландии, Норвегии и других странах Европы. Гарантия качества удобрений – отправной пункт деятельности компании Фертика. Руда, добываемая в рудниках компании Yara International, является самой чистой в мире. Химическими лабораториями постоянно ведется контроль качества производимой продукции. Все компоненты являются экологически чистыми. Мы можем быть уверены, что получаем удобрения самого высокого качества. Эмне үчүн биз Фертиканы тандадык дегенде, негизи Россияда эң чоң 3 эле фирма бар, бул удобрение чыгарган. Уралхим, Фосагро, анан Еврохим. Калгандардын бардыгы бул жөн эле копирование менен заниматься, то есть ошолордон сырьену алып туруп, анан кийин тазалап туруп, анан сатышат, упаковка кылып туруп. Эмне үчүн Фертика дегенде бул тазараак тазалайт ошол сырьену. Анан башкалардыкына караганда булардын микроэлементтери Кытайдан эмес, булар Европадан алат. Бул Ярадан алат, ишенбесеңиздер. Фертикадан сурасаңыздар да болот, ошондой эле Ярадан дагы сурасаңыздар болот. Булардын сапаты жакшыраак болот. Азыр складка келип түшүп атат. Буйруса апрелдин башында магазинибиз ачылат. Розничный продажага сатууга апрелден баштап сата баштайбыз. Фертиканын дагы артыкчылыктары бул асадык калтырбайт, бул жакшы эрийт, анан ошондой эле өсүмдүккө жакшыраак сиңет. Ошондой эле азыр аябай активно кулпунай отургуза башташты. Ошого кандай да биз жер семирткичтерди алып келдик. Бул кичинекей аянттарга, бул 10 соттук, 15 соттук, 20 соттуктарга деген атайын органо минеральный жер семирткич алып келдик. Мунун составында деген 18% гумат бар, 3% азот, 11% фосфор, анан 38% калий бар. Бул аябай калий көп болгондуктан фосфорду орто 11% болот, азот 3%. Жаңы тигип атканда азоттун көп болгону сунушталбайт. Клубника калийди аябай жакшы көрөт. Бул пролонгированное действие болот, то есть жазында жерди айдатардан мурун жерге чачасыңар, бересиңер, ошол жер семирткичти анан кийин фрезалап айдалат туруп, буну деген топуракка аралаштырасыңар. Бул 1 жыл силердин кулпунайыңарды аз-аздан азык зат менен камсыз кылып берип турат. Андан сырткары дагы чоң аянттарга чачыла турган бул калийный удобрениялар келди. Эко-калий Фертика деп интернеттен кеңирээк окусаңыздар болот. Составында деген эң маанилүү бул хлор жок калий, то есть бесхлорный калий. Андан сырткары составында сера бар, магний бар, анан фосфор бар. Эң керектүү элементтерди ичине камтылган курамында. Клубниканы отургузардын астында биринчи жерге ушундай негизги себилүүчү жер семирткичтерди чачып туруп, жерди айдатасыңар сөзсүз түрдө. Андан кийин кулпунайды отургузардын астында биринчи бүт клубниканын, көчөттүн бардыгын малина отургузасыздарбы, кулпунай отургузасыздарбы, көчөттү бир сыйра профилактика катары оорулардан мындай дарыны колдонуш керек. 10 литрге 15 миллиграмм, бул ошол сууга деген
бир 50 литр же 100 литр алып туруп 15 миллиграммды эсептейсиздер дагы ошол көчөттү деген орусча айтканда замачивать этесиңер. Замачивать этип 2-3 мүнөткө андан кийин тигесиздер. Бул силерге толук гарантия болот. То, что уже көчөттөр деген оорудан обработка болду деген. Көчөттөр Италиядан келбесин, Голландиядан келсин, же болбосо Италия Турциядан болобу, же болбосо Ирандан келеби, баары бир жерге тигерин астына профилактика кылыш керек. Бул көчөттө ушундай Привикор Energy деген биздин магазинге чыгат, ошого замачивать этип туруп андан кийин тигесиздер. Жана айтып кеткендей эле, бул жаңы поколениеда корневой стимулятор. Курамында фосфор, калий бар, фолиевый кислоталар бар, фитогормондор бар. Мурунку поколениядагы гетероксин, корневинге караганда булардын курамы бай болот. Андан кийин расходу аз болот. Көчөттү да чыласа болот. Бул 70-80 грамм 10 литр сууга тигерин астына көчөттү чылап туруп тигесиздер. Андан сырткары отургузгандан кийин 2 литр 1 литр 1 гектарга бул капельный полив менен тамчылатып сугаруу менен берсеңиздер, бул аябай жакшы таасир берет. Дозировкасы 2 литр 1 гектарга бул бир жолу бергенде, же болбосо 1 литрден 2 жолу берсе болот. Бул 10 күн 12 күн интервал кармап. Андан сырткары бизде мындай жаңы келген фульвумин деген препаратыбыз бар. Мунун составында гуминовый жана фолиевый кислота. Муну капельный полив менен кулпунайга, ошондой эле малинага да берсе болот. Булардын эмне үчүн беребиз дегенде, бул ошол жердеги биз берип аткан жер семирткичтерди өсүмдүккө алып берүүсүнө жакшы жардам берет. Ошондой эле бул өсүмдүктү деген энергиясын көбөйтүп, аминокислотасын да көбөйтөт. Ошон үчүн муну колдон келсе ар бир фертигацияда НПК менен кошуп бергенде жакшы болот. Курамында фосфор, калий, магний жана башка кислоталары бар. Бизде мындай Икар Фоста деген препарат келди. Бул Англиядан чыккан препарат. Бул эмне үчүн колдонулат дегенде, азыркы мисалы жер жакшы жылыбай жатса, бирок уже кулпунайыңыздар өсүп баштаган болсо, биринчи очередте деген биз жер семирткичин капельный менен бере албайбыз. Анткени жердин температурасы 13 градустан өйдө болбосо, биофосфор деген өсүмдүк фосфорду ала албай калат. Ошол кезде бул быстро доступный фосфор жакшы ойготот, ошо жакшы питанияны берет. Ошо жер жылы элек кезде ошондой Икар Фоста менен иштесеңер болот. Эмне үчүн биз стимуляторго аябай көңүл бурдук? Анткени тамыр аркылуу же болбосо жалбыракка чачканда, ошол НПКны чачканда сөзсүз түрдө стимуляторлор керек болот. Бул ошол биз берген жер семирткичтерди өсүмдүккө бат алып берет, бат жеткизет. Ошон үчүн стимуляторлор деген бул аябай коммерческий агробизнесте кулпунай өстүрүү, малина өстүрүүдө чоң роль ойнойт. Ошондой эле удобрениялар, мисалы составында деген жер семирткичтер бар деп атпайбызбы? Бул калий, фосфор на основе аминокислот, бул фосфор, калийлер деген батыраак усваиваться этет. Мисалы НПКны чачсаңыздар, анын курамындагы жанагы кээ бирки элементтер деген 8 саатта, 12 саатта, кээ бирки элементтер 24 саатта жалбырактан кирип өсүмдүгүнө сиңет. Мындай стимулятордагы калий, фосфор, кальций дегендер на основе аминокислот, булар деген 2-3 саатта эле жалбырактан кирип действовать этип баштайт. Отургузгандан кийин спринталганы бердик. Спринталганы бергенден кийин корнеобразовательди, стимуляторду 10 күндөн кийин эң биринчи подкормкабыз бул 13-40-13 болот. Бизде бүт маркасы келди. 18-18-18 деген бар, 4-14-38 деген бар, анан 15-40 деген да бар малиналарга.
Сырткары бизге пестициддер келе баштады. Бул инсектициддер курт кумурскаларга, зыянкечтерге каршы, анан ооруларга каршы оригинал препараттар келе баштады. Буюрса бардыгы апрелге толуп калат. Биринчилерден бул B58 оригиналы келди. Бул клешке каршы, ошондой эле башка зыянкечтерге каршы препарат. Орусча экинчи аты муну вонючка деп коюшат. Аябай сасык болот, бирок бардыгын өлтүрөт деп элек. Экинчи препаратыбыз дагы бул Испанияныкы, Атлантика деген фирманыкы. Райкат старт деген бул препарат жалбыракка да чачылат, тамырга да берсе болот. Бул дагы тамырдын өрчүшүнө, тамырдын чоңоюусуна жакшы жардам берет. Эмне үчүн биз тамырга аябай көңүл буруп жатабыз дегенде, тамыры чоңойгончо үстү жагы, жалбырагы, вегетативный масса чоңойбойт. Ошон үчүн бизде корневой стимуляторлордон 2-3 түрү бар. Бул майда тамырларды чыгарган, ошондой эле чоң тамырларды ортодо стволовой корни деп коет. Ошолорду дагы чоңойто турган стимуляторлор бар. Андан сырткары клубничниктердин баарына кызыктуу болгон мындай флорон деген препаратты алып келдик. Бул мисалы күз келип, күн сууктай электе 1 ай мурун колдонсоңуздар, ошол кулпунайыңызды деген бул вегетативный росту токтотуп туруп, боюн токтотуп туруп, бул активное деление рожков деп коет, рожок бөлгөнгө жакшы жардам берет. Бул сентябрь айында колдонулат. Количествосы ограниченный. Алам десеңиздер, бул апрель айында офиске келип алып кетсеңиздер болот. Меники 1 рожок болуп калды, анан 2 рожок болуп калды дебей, флорон колдонуңуздар. Азыр магазин ачылып элек. Азыр только оптом сатып жатабыз. Оптовый продажада магазинде уже өзүнүн бардыгы эметилгенден кийин, коюлгандан кийин розница сата баштайбыз. Анан мага азыр мурунку видеодо телефон номери жазылган, бүт баары эле чалып атат, голосовой жөнөтүп атат. Каяктан алсак болот деп. Эгерде көп объемду алам десеңиздер, чалыңыздар. Эгерде аз объемду алам десеңиздер, анда бир аз чыдап күтүп туруңуздар. Суроо бергенде мындай көбүнчө голосовой эмес, жазып эметсеңиздер, мен батыраак окуйм да, батыраак жооп берем. Кимге жооп бербей жатсам кечирим сурайм, анткени сообщениялар күндө, звоноктор күндө аябай көп келет, өзүбүздүн да жумушубуз көп. Ошон үчүн кээде кечигип калып атабыз. Бул бардыгы препараттар эмес, мындан сырткары дагы аябай көп стимуляторлор бар. Андан сырткары заказ кылган көп препараттар, пестициддер келет. Буюрса просто бул офиске бардыгын алып келген жокпуз. Калганы секрет боюнча калсын. Анан офистен көрөсүздөр.